Азыр аралығыбыз 5 саат уақыт болған Германия Республикасы. Федеративті Республиканың баш қаласы Берлин менен байланышқа чыгабыз. Ал жақта Қырғыз Республикасының Германия Федеративті Республикасында атайын жана ұйғарым құқықтуу элчиси Өмүрбек Текебаев биз менен байланышта. Өмүрбек Черкешевич, арыбаңыз саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Урматтуу элчи мырза, Кыргыз Республикасынын шайлоо тилкеси дегеле Польшанын тарыхында биринчи жолу Варшавада расмий ачылганы, ошондой эле сиз мына элчилик миссиясын аткарган Германия Федеративдүү Республикасында эки калаада, бул баш калаасы Берлинде, анан майындагы Франкфурт шаарында атайын шайлоо участоктор ачылып иштеп жаткандыгын биз жакшы билебиз. Эми ортодогу аралык 5 саат болуп турат. Азыр Бишкекте 18-15 болду, Германияда 13-15. Дегеле ушул мүнөттөргө Германияда жашап, иштеп, окуп жаткан кыргызстандыктардын шайлоого катышуусу кандай болуп жатат? Урматтуу мекендештер, биринчи 6 саатта 8-ден 2-ге чейин Берлинде болгон 60-тай шайлоочу келип добуш берип катышты. Бул мурунку шайлоолорго караганда көп. Анын себеби кечээ бизнес форумга келген кыргызстандыктар, турист болуп жүргөндөр же башка себептер менен жүргөндөр дагы элчиликке келип добуш берип атат. Ошонун эсебинен мурункуга караганда добуш берген адамдардын саны көп. Варшава менен Франкфуртта да 50-ге жакын адам келип добуш беришти. Азыр дагы добуш берип уланып жатат. Мына азыр эле Тюрингиядан 3 сааттык жолду жүрүп, коңшу өлкөдөн, буларда штаттары ошол республика деп аталат, үй бүлөлөрү менен келип добуш берип келип атат. Кеп чет элде ачылган участоктарда кеп канча адам келди эмес, кеп ошол өлкөдөгү биздин граждандарга реалдуу добуш бергенге шарт түзүлгөндүгүндө алар шартына жараша келип добуш бере алышат. Германияда 20 миңден ашык кыргыз жараны бар, тилекке каршы анын баары келе албайт. Бирок алар билишет, баары билет, шайлоо жүрүп атат, алар кааласа шайлоо участоктарына келип добуш бере алат. Ошону менен алар мындай өзүнүн мамлекеттик ишке аралашканга мүмкүнчүлүгү бар экенин билет жана ынанышат. Урматтуу элчи мырза, кептин баардыгы ошол жарандарыбызга түзүлгөн шартта деп атасыз. Мына ошол ачылган Германиядагы шайлоо тилкелеринде ошол жакта жашап жаткан жарандарга канчалык ушул ачылган шайлоо тилкелери боюнча дегеле ошол 30 ноябрда мисалы 90-29 жаңылбасам бул Берлиндеги шайлоо тилкесинен келип өзүңөрдүн жарандык мүмкүнчүлүгүңөрдү пайдалансаңар болот деген алдын ала маалыматтар берилди эле. Азыр билесиз, социалдык тармактардын заманы, жергиликтүү диаспоранын лидерлери аркылуу, активисттер аркылуу, өзүбүздүн каналдарыбыз аркылуу бардык Германияда турган граждандарга шайлоо болорун, ал кандай шартта өтөрүн айтып жеткиргенге аракет кылдык. Мына мен азыр шайлоо участогунда турам, мына көрүп атасыздар. Азыр да адамдар келип добуш берип отурушат. Баары билишет. Бирок мүмкүнчүлүгүнө жараша шайлоо участоктарына келип отурат. Мен жана айткандай, мурунку шайлоолорго караганда келген адамдардын саны көп. Анын негизги себеби бул дистанциялык добуш берүү. Иш чара менен жүргөн, өз жеке иши менен жүргөн адамдар дагы элчиликке келип добуш берип жатышат. Өмүрбек Черкешевич, ошол Германия Федеративдүү Республикасында уюштурулуп, учурда иштеп жаткан шайлоо тилкелеринде кандайдыр бир техникалык мүчөлүштүктөр орун алган жокпу? Буга улай эле суроом бар. Байкоочулук миссияны кимдер жүргүзүп жатышат? Кимдер ушул шайлоонун өтүшүнө дыккат байкоочу иретинде көз салып жатышат? Мен артында мынакей шайлоо комиссиянын мүчөлөрү булар жаштар, иштеп жүргөн балдар, же студенттер. Алар заманбап технологияларды жакшы өздөрүшөт. Эч кандай кынтыксыз бул система иштеп жатат. Туура мен деги 3-4 попыткадан улам мени таанышты.
Бирок мындай отказ болгон жок. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эске салсак, телекөрүүчүлөр биз менен түз байланышта Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текибаев болду. Эске салсак, Германияда жашап жаткан биздин кыргызстандык мекендештерибиз аталган өлкөнүн Берлин жана майындагы Франкфурт шаарларында атайын уюшулуп ачылган шайлоо тилкелеринде добуш бере алат. Ошондой эле биринчи жолу тарыхта Польшанын Варшава шаарында дагы Кыргыз Республикасынын расмий шайлоо тилкеси уюшулган. Азыр Германияда саат 1-ден, түшкү 1-ден бир аз өткөндүгүн гана эске алганда дагы убакыт бар. Андыктан бизде социалдык тармактардан дагы аталган өлкөдө көрүп жаткан жалпы мекендештерибизди келип шайлоого катышууга чакырабыз.